Саламатсыздарбы, урматтуу Тарза ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Темиров тууралуу номер 6-мектептин мугалимдери менен маек курмакчыбыз. Андыктан видеонун аягына чейин биз менен болуп, комментарий калтырып, лайк басканды унутпаңыздар. Саламатсызбы агай? Алгач өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат берип кетсеңиз. Мен Токтосунов Шамшир Наширович ушул мектепте 1986-жылдан бери эмгектенип келе жатам. Сиз бул 6-мектепте ким болуп эмгектенесиз? 1986-жылы Бишкектеги Гуманитардык университеттин орус тили жана адабияты факультетин бүткөндөн бери ушул мектепте орус тили жана адабияты сагына мугалим болуп келе жатам. Агай, биз уктук, бул мектеп ачылгандан баштап бул жерде эмгектенет экенсиз. Бул мектеп качан ачылды эле жана канчанчы жылдан баштап эмгектенип келесиз? Бул мектептин тарыхы 1980-жылдан башталат. 1980-жылдары ушул жерде 4 жылдык мектеп болгон. Андан кийин ал мектеп 10 жылдык мектепке айландырып, Валерий Павлович Чкалов дегендин наамын алып жүргөн. Ал мектеп 1992-жылы жер титирөөдөн жараксыз болгондуктан 1997-жылы өкмөттүн чечими менен бул мектептин жаңы корпусу курулуп, 1997-жылы Чкалов атындагы мектептин аты Темиров тууралуу атындагы мектеп болуп өзгөртүлгөн. Агай, сиз Кыргызстан үчүн эмне кылдым деп ойлойсуз? Менин эң эле чоң кылган эмгегим мектепти тыштабай, ошо 1980-жылдан бери ушул балдарга билим, тарбия берип келе жаткандыгым. Агай, анда сиздин интервью бергениңизге чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик. Рахмат силерге да. Саламатсызбы эжеке? Алгач өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат берип кетсеңиз, жана бул жерде ким болуп эмгектенесиз? Мен фамилиям Сайназарова Пазиля Сейдакматовна. Бул жерде башталгыч класстардын мугалими болуп иштейм. Мектепке 1990-жылдары бүтүп келгем. Оштогу педагогикалык окуу жайын бүтүп келип, ошол жылдардан бери көздөй эле башталгыч класстардын мугалими болуп иштеп келатам. Эжеке, айтып кетсеңиз, бул жерде эмгектенгениңизге канча убакыт болду? Бул жерде мугалим болуп иштегениме 31-жыл кетип атат. 90-жылдан бери 31 жыл болду. Бул 6-мектепте канча адам эмгектенет жана канча окуучу окуйт? Бул мектепте 16 мугалим иштейт. Окуучулардын саны 300дөн ашуу. Эжеке, эгер бул 6-мектепке эмне жетишпейт жана сиз колуңуздан келсе, сиз эмнени өзгөртмөксүз? Азыркы мезгилде бизге чоң мектеп керек болуп турат. 2 этаждуу болсо андан сонун, 2 этаждуу мектеп болсо, анан кийин ошо заманыбыз тынч болуп, жакшы жеткинчектерди окутуп тарбиялай берсек деген үмүтүбүз бар. Эжеке, сиз Кыргызстанга эмне кылдым деп ойлойсуз? Кыргызстанга ушул жаш муундарды эмгекке жана окууга тарбиялоодо өзүмдүн чоң үлүшүмдү кошо алдым. 30 жылдан бери ушул талыкпастан эмгектенип келатам. Эжеке, анда сизге чоң рахмат, бизге интервью бергениңизге, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Саламатсызбы агай? Алгач өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат берип кетсеңиз. Мен өзү фамилиям Айтбаев Жолдошбек Дебеевич. 1970-жылы Жалал Абад областына караштуу Токтогул районуна караштуу Кызылуран айылында туулгам. 1-апрелде. Өзү эмгек жолум 94-жылдан башталган, мугалим болуп иштегеним 94-жылдан башталган. Көкбел башталгыч классынын башталгыч мектебинин башталгыч классынан баштагам да. Андан кийин ошол туулган жерим ошо Кызылуранга 1997-98 жылдары ал мектепте окудум. Ал мектептин аталышы Үчтөрөк орто мектеп, жалпы билим берүү мектеби болчу. Андан кийин ал мектептен бул азыркы Кара Көз шаарына караштуу Токтогул сатылган жалпы билим берүү азыркы гимназия мектебинде ал жерде ошо 97-ден баштап 2000 канчага чейин иштедим да. Андан кийин ал жерден Чолпонбай Төлөбердиев мектебине которулдум. Ошо Чолпонбай Төлөбердиев мектебинде иштеп жаткан учурумда ошол башка ошол
эменин мугалимдердин айлыгынын аздыгын алуучу кичине азыраак эле байланыштуу башка организацияларга которулуп иштеп, андан кийин бул жерде айта турган болсом, бул жерде бир ошол 2005 жылдан бери ушул жерде иштеп келатам да. Өзүм спесим тарых мугалими, Жалал Абад мамлекеттик университетинин тарых факультетин бүткөм. Ушул мектепте тарых мугалими болуп иштейм. Эми мектептин бул ысымын алып жүргөн Темир тууралуу боюнча айта турган болсок, Темир тууралуу ысымы боюнча айта турган болсок, ал ошол согушка чейинки, ал согуштун катышуучу болгондо ушул өрөөндө жазы кечүү айылындагы эң биринчи педагогдордон болгон да. Ал өзүнүн демилгеси менен мына Каракөл жайлоосуна мектепти салып, ошол педагог болгондугуна байланыштуу ал ошо 41-жылы согушка кетип, 42-жылы ошо согуштан, экинчи дүйнөлүк согуштан кайтпай калганда, мунун тарыхы тууралуу токтолго кетсек, ушундай болуп айтылат да. Ал жазы кечүү айылы эмне себептен жазы кечүү айылы болуп калганын себеби бул мынау азыркы биздин учурда водохранилище деп коебуз го. Ушунун нарындын жазы аккан жери бул жазы кечүү болуп айтылган да. Могу жерде да көпчүлүк урууларда, мисалы үчүн Сарбагыш уурусунан көпчүлүгү ошо 6 деп койгон да. 6 болуп бул жака которулганда 6-чылыктар деп коет. Могу жердинчи көпчүлүгүнчү. Себеби ошо жазы кечүү айылы ошо эмеден болгон да. Ошо Нарын дарыясынын жазы аккан жеринин атынан бул жазы кечүү болуп аталып калган. Мурунку кийин өзүбүзчө эгемендүү мамлекетти алгандан кийин бул жер жазы кечүү болду. Ага чейин совхоз болчу. Билесиңер, Советтер Союзунун мезгилинде бул совхоз болуп аталчу да. Агай, сиз Кыргызстан үчүн эмне кылдым деп ойлойсуз? Эми Кыргызстан үчүн бардык эле инсан, Кыргызстан мамлекети үчүн мен эч нерсе деле кыла алган жокмун дейм. Мындай келечекте Кудай кааласа могу мугалим болгондон кийин жаш балдарды жакшы патриоттуулук менен Кыргызстанга ушундай патриоттуулук менен мамиле кыла турган, ошол менен эле бирге Кыргызстандын келечеги үчүн күрөшө турган, келечеги үчүн ушундай салымдарды кошо турган балдарды тарбияласа, ошол мугалимдин менин негизги ушу Кыргызстанга кошкон салымым деп эсептейм да. Анда эмесе агай, бизге убактыңызды бөлүп интервью бергениңизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Силерге да ийгилик.